баштайбыз. 2023 жылдын 1-августунда жылуулук электр борборунун аймагында Бишкек шаарынын ышытын алдын алуу максатында экология мониторинг департаменти менен биргеликте иш жүргүзүп атабыз. Ошонун алкагында быйылкы 2023 жылдын бизнес планында импорттолгон Д маркасындагы таш көмүрдү 550 тонна пайдаланууга көбөйтүү жана жергиликтүү БТР маркасындагы күрөң көмүрдү пайдалануу 650 000 тоннага чейин азайтуу каралган. 2020 жылга салыштырганда импорттолгон Д маркасындагы таш көмүр 400 000 тонна, ал эми жергиликтүү БТР 150 000 тонна күрөң көмүр колдонулган. Көмүрдүн сапатына контролду күчөтүү жыл сайын кыштын башталышына карата жепте көмүрдүн сынаа мыктарын алуу үчүн экология мониторинг департаментинин кызматкерлери менен жаратылыш ресурстар экология жана техника көзөмөлдөө министрлигинин өкүлдөрү биргеликте оттун сапаты боюнча комиссия түзүлөт. Бишкек шаарынын ТЭСин аккредитацияланган лабораторияны туруктуу негизде отунга кирүү көзөмөлү жүргүзүлүп турат. Азыркы учурда Казакстандан келген шабыркүл жана кара жыра Д эмесиндеги 550 000 тонна договор түзүлгөн. Ошонун алкагында азыр 12 774 тонна алып келип, ошол азыр лабораторияда өткөрүү үчүн анализдерди алып атабыз. Жакын арада дагы местный бизден БТР кара кеченин көмүрү сентябрда биринчи партиясы келет экен. Ошондо дагы келип, повторно дагы келип анализ алып кетебиз.